Курулуш материалдарын сатып алууда анын арзан эмес сапатына жана да өрткө туруктуулугуна көңүл буруңуз. Экологиялык таза материалдан курулган үйлөр, имараттар өрткө туруштук берип, ал эми сертификаты жок синтетикалык курулуш материалдан курулган үйлөр өрттүн бат жайылып кетүүсүнө жол берип, андан чыккан уулуу заттар адамдын өмүрүн коркунучка алып келерин адистер эскертишет. Бат күйүүчү, аликарбон, пенопласт, ар кандай клёнка жана башкалардан жасалган бат күйүүчү заттарды биз кооздук үчүн көп колдонобуз. Бирок анын үстүнөн бул жерден биз ар кандай электр зымдарын монтаждап, зымдардын нагрузканы көтөрө албагандыгынан жанагы бат күйүүчү заттарга жабышып, өрттүн жалыны жалбыртап көбөйүп чоң бат күйүп кетип аткандары ошондон келип чыгып атат. Кооз пластиктер бирок өрт чыккан кезде булардан атайын зыяндуу заттар чыгат, адам баласынын өмүрүнө зыян. Жөнөкөй эле плинтус, лаборекилердин бардыгында пластмасса бар. Пластмассанын билесиңер, пластмасса күйгөндө эрийт, күйүк алып келет, жана ошондой эле ар кандай жыптарды чыгаратына бүт буларга кошулган материалдар. Ар биринде мына көрүп турасыңар, пластикалык изделиялардын колдонулганы бар. Курулуш рыногунда колдонулучу ар кандай жалтырак-жултурак пластмассалык изделиядан жасалган материалдар, курулуш материалдары үйлөргө колдонобуз. Булар биздин жылдап чогултуп салган үйлөрүбүздүн заматта күл болуп кетишине, бат болуп күйүп кетишине алып келет. Мына өзүңөргө маалым болгондой жакында эле Азиз базары күйдү. Ар кандай үйлөр күйүп атат, чатырлар күйүп атат. Экологиялык таза курулуш материалдарын колдонууларды суранабыз. Кытайдан ар кандай келген пластикалык жана башка жалтырак-жултурак оокаттарын абайлап, сертификаттарын сурап, карап колдонуңуздар. Пластик терезе курулуш материалында кеңири колдонуучу материал. Үй жай, ар кандай ишкана жана мекемелерде колдонулуп келатат. Мына бүгүнкү күндө акчага жеңил, арзан болгону менен адам өмүрүнө зыян көп. Бат жалбыртап кет, уулуу зат чыгарат. Мунун өрткө туруштугу дагы жок. Көп кабаттуу үйлөргө, кабаттан кабатка чыккан жерлериндеги түтүндү кармачу эшик терезелерге момундай алюминден жасалган терезелерди, эшиктерди коюңуздарды талап кылабыз. Эмнеге дегенде, өрт чыккан кезде буларды кирип чыккан кезде, лестницага чыкканда терезелерди, эшиктерди бекем жапсаңар, булар түтүн чыккан квартирадан, өрт чыккан квартирадан этаждарга кабаттан кабатка өтүп кетпейт. Бул бир. Жалын чыкканда жалынды тозуп кармайт. Өрт өчүрүүчүлөр келип өрттү алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө чейин өрт коопсуздук эрежелеринин бирден бир талаптарынын нормасына туура келчү алюминий эшик терезелерди колдонгула. Кооз көрүнгөндөн баары эле коопсуз эмес. Маңдайтер менен салынган үй же жана башка имараттарды курууда туура тандоону сунуштайбыз. Курулуш материалдарын тандоодо акча эмес, өмүр маанилүү экенин эске алалы.